Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Жаңы конституциянын долбооруна карата айтылып жаткан сын пикирлерге Садыр Жапаров ачык жооп берди. Ал 23 ноябрда 7 каналга курган маегинде коомдук талкууга чыгарылган баш мыйзамдын долбоорун 10 жыл мурда Текебаевдин конституциясына альтернатива катары сунушталган документ деп атады. Жапаров анын авторлору катары 20дай илимпоз тарыхчыларды белгилеген. Бул долбоорду 2010 жылдан бери 90 алакеттен өткөрүп, шлифовать этип, баягы талкуулап, ушинтип келаткан долбоор болчу. Баягы курултайчылар чогулуп, жыл сайын эле чогулушчу эле го, негизи билесиздер, архивтерди көтөрсөңүздөр чыгат. Мунун башында Бекбосун Бөрүбашев, Кадыр Кошалиев, Азымбек Бекназаров, Баяз Турал баштаган жана андан башка бир 20дан ашык адам турат, авторлору. Менин сунушум мына өкмөттүн президент экөөнү бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз. Мына парламент, президент, өкмөт, курултай деп турат. Ушул 3 баштуу башкаруу бийлигин жок кылып туруп, өкмөттү да жок кылып, президенттикти эле бир эле башкаруу башчы болсун деп атабыз. Парламент калсын деп атабыз мына. Жаңы кирип аткан долбоордо. Мамлекеттин элдин кызыкчылыгына иштесин деген конституцияны түзүп атабыз. Ошондой эле Садыр Жапаров баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы өзүнүн 2 сунушунда түшүндүрүп берди. Ал 2010 жылы жагдайга байланышып шашылыш кабыл алынган баш мыйзамды хандык башкарууга жол ачкан механизм катары сыпаттады. Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына могу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция ушул. Бүт бийлик президенттин колунда. Спикерди дагы, премьерди дагы президент коет. Утуп келген партиялар президенттин көзүн карап отурат. Ким спикер болот, ким премьер болот деп карап отурат. Анан президент айтып, баланчаны спикер кыл, түкүнчөнү премьерге көрсөткүлө, үчөөнү коалиция түзгүлө, тигил экөөнү оппозицияга таштагыла деген конституция мына могул 10 жылдан бери конституция. Мына көрдүңүздөрбү? Соттордун баарын президент шайлайт. Райондон, областтыкын, жогорку сотту, конституциялык палатаны бүт баары президент шайлайт бүгүн. Мына ушул конституция, эгерде мен жеке кызыкчылыгым көздөсөм, жок эле дегенде бир 3 жыл, 5 жыл ушуну менен башкарып отура бербейт белем. Талкууга коюлган баш мыйзамдын долбоорунда президент мамлекеттин башчысы катары саналат жана аткаруу бийлигин жетектейт деп көрсөтүлгөн. Ал ошондой эле өкмөттүн курамын жана түзүмүн өзү аныктаары жазылган. Жогорку кеңештин тиешелүү жоболоруна өзгөртүү киргизилери да каралып жатат. Балким парламент 2 палатадан куралышы да мүмкүн. Элге жакын болобуз. Бийликке эл үнү жетсин дей турган болсок, 2 палаталуу парламенттин өзү керек болуп турат. Себеби мыйзам чыгаруу палата бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө кыскарат. Менин оюмча 45 депутат болсо болот. Ал система, партиялык система менен шайланыш керек. Эл өкүлдөр палатасы 120дан кем болбош керек. Алар айлык албайт. Мен айтайын дегеним, бул ыкма бүгүнкү күндө социалдык чабалдыкты жоет. Бул ыкма бүгүнкү күндө пикет митингтерди жокко эсе кылат. Бул ыкма бүгүнкү күндө коррупциялык системаны жоет. Айрым саясий топтор менен укук коргоочулар Садыр Жапаров баш мыйзамдын жаңы долбоорун шашылыш алып чыгып, президенттик шайлоо менен бирге референдумга коюуга камынып жатат деп чуу салып жаткан. Бирок Жапаров алардын да сынына жооп кайтарып, жогорку кеңештин депутаттарына кайрылды. Саясатчы тандоону эл өзү жасашы керек деп эсептейт. Парламентте бүгүн мыйзам долбоору турат. Жаңылышпасам ушу былтырлары бекен Курманкул Зулушев деген депутатыбыз немеге киргизген парламентке, баягы референдумга чыгаралы деп. Парламенттик башкарууну каалайсыңбы же президенттик башкарууну каалайсыңбы деп элден сурап алалы деген. Мен ошол мыйзамды бүгүн депутаттар алып чыгып, ушу президенттик шайлоодо ошону койсо деп суранып кетет элем да референдумга. Элден сурап алалы биз. Көчөгө чыгып кыйкырып, жок бизге парламенттик башкаруу керек деп бир тарап айтса, бир тарабы президенттик деп, жалпы элдин пикирин угалы анда. Андан кийин келип туруп, анан ушул конституцияны кабыл алалы, бүгүн талкуу кылып аткан кабыл алалы, конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да. Президенттин алдында түзүлгөн конституциялык кеңешме көчөгө чыгып, айгай салган саясатчыларды чакырып, өз сунуштарын берүүгө үндөдө. Курамында аркыл чөйрөдөн түзүлгөн 90 адамдан турган кеңешме күн алыс долбоорду талкуулап жатат. Анын катарына акырында бир топ саясий топтор да кошула баштады. Эме бар космический кемеден радио. Ошондо айтып атат. Азыр акасы дүйнөдөгү мамлекеттүүлүк менен заниматься эткен окумуштуулар, философтор ушундай жыйынтыкка келип атышыптыр. Передо айтып атат. Партиялык башкаруу системасы бул жаратылышы менен элди бөлүп жара турган система экен. Муну практикадан жоготуш керек деп чыгат.
Эгер артка кылчайсак, 2010 жылдагы конституцияны референдумга алып чыгуунун өзү да мыйзамсыз болгонун эксперттер айтып келишет. 10 жыл мурда жаңы долбоорду президент же жогорку кеңеш эмес, өздөрүн убактылуу өкмөт деп атаган бийлик сунуштаган. Андан айырмаланып, учурдагы баш мыйзамдын долбоору мыйзамдык алкакта жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары тарабынан 17 ноябрда талкууга чыгарылган. Эми аны бир уч саясатчылар эмес, жалпы эл аныкташы керек. Мыйзам ел үчүн комфортный мыйзамдар жазылыш керек да, ел үчүн. Анан кийин өздөрүнө ылайыктап жазып алсак, ким окуйт? Окугум деле келбейт. Мен окугум келет, бирок андай Текебаевдин мыйзамын окугум да келбейт да. Чын айтсак, жиркенем. Руслан Калматов, Шерзат Экенбердиев, 7 канал.